Саламатсыздарбы? Штаттык өнөрү боюнча кайталоо жана жалпылоо сабактары. Даярдаган Жумашева Санам Шакировна. Жаңы теманы түшүндүрүү кандай маанилүү болсо, ошол өтүлгөндү кайталоо андан 5 эсе маанилүү. Кайталабаса, окуучунун эсинен чыгат, түшүнбөйт, аны пайдалана албайт, белги, касиеттерин бириктирип, корутунду чыгара албайт. Билимди өздөштүрүүнүн этаптары бул: билим берүү, бышыктоо, жалпылоо, кайталоо жана пайдалануу. Кайталоо сабактарынын түрлөрү: биринчи, берилген тапшырманы топ-топ менен презентациялоо. Экинчи, бөлүмдүү план, термин, түшүнүк, мисалдары менен өтүп берет. Үчүнчү, доклад, реферат, сочинение жазып келишет жана аны жалпы класс угуп, ошол боюнча талкуу жүргүзүшөт. Төртүнчү, схема, таблица, диаграмма, түшүнүктөр системасын, формулалардын чынжырын түзүп келип, класста презентациялашат. Кайталоо сабактарынын түрлөрү: чоң теманы кайталоо, доорду кайталоо, курсту кайталоо, бөлүмдү кайталоо, устаттык өнөрү китебиндеги негизги түшүнүктөр боюнча. Бул жерде мына системалуулук, ажпок, кесибине берилгендик, тажрыйба үйрөнүү, АПС, МПК жана башка негизги сөздөр, предметтерди билүү. Бул жерде окуу куралдары деген темада балдар ошол WordCloud программасында эскизди түшкөнүн көрүп турасыздар. Мына бул жерде 1-класстын окуучулары мекен таануу сабагында түшкөн. Мисалы, кайсы сөздөр: мектеп, дефтер, китеп, бор, мугалим жана башка окуучу сөздөрдү жазышкан. Бул жерде үй бүлө деген темада эскиз түшкөн. Мына мында дагы көрсөңүздөр болот. Мына сиңди, апа, эже, чоң эне, байкес, эже, чоң ата, апа, бөбөк, эже дагы башка сөздөр бар. Бул жерден ушул ссылкага кирип, ушул тема боюнча тест тапшырсаңыз болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.